Сабагыбыздан нурлантабыз. Азыр болсо биз тармак жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Эми тармакта иштөө Windows операциялык системасына караганда башкачараак болуп эсептелинет. Бул Ubuntu операциялык системасында клиенттик жана сервердик программа бар. Бул башкача айтканда бул жерде силер көрүп турган бул клиенттик программа болуп эсептелинет. Ал эми сервердик программа ошо сервердик компьютерге орнотулат дагы. Ошол компьютер аркылуу локалдык тармакта компьютерлер бири-бирине маалыматтарды алмаша алат экен. Демек, маалымат алмаш үчүн же болбосо бир папканы башка компьютерден ошо локалдык тармак аркылуу башка компьютерден көчүрүп алыш үчүн эмне кылабыз? Ал үчүн мынакей ушул жерге биз бир папка түзөбүз. Создать папку деп коелу. Муну тармак деп ат коюп коелу. Мынакей папка түздүк. Эми ушул папкабызды локалдык тармактагы башка компьютерлер көрүп, ал жердеги маалыматты көчүрүп алыш үчүн биз бул папканы публиковать этебиз. Же ошол тармакка, локалдык тармакка көрсөтүшүбүз керек. Ал үчүн биз свойство деген ошол папкага электрон чыккан оң баскычын басып, свойство деген тандап алабыз дагы, мындан общий доступ дегенди тандап алабыз. Мына бул жерден опубликовать эту папку дегенди коесуңар дагы галочка. Бул жерде служба азырынча орнотулган эмес. Негизи силерде качан локалдык тармакта орнотулганда бул служба орнотулган болот автоматтык түрдө. Азырынча жабып туралы, мен мындай эле түшүндүрүп кетейин. Демек, ушул опубликовать эту папку деген галочканы коюп, анан бул жактан биз ал папкага кирүүчүлөрдүн укуктарын коебуз. Позволять другим создавать и удалять файл в этой папке. Башкача айтканда, ушул папкадагы файлдарды түзүп жана өчүрүүгө мүмкүнчүлүк беребиз. Же гостевой доступ. Бул башкача айтканда, буну укукту коюп койсок, анда алар жөн гана көргөнгө мүмкүнчүлүк алышат ошол папканы. Ал эми анын ичиндеги маалыматтарды өзгөртүп, өчүрүп же көчүрүп алууга мүмкүнчүлүгү жок болот. Мына ушул жерден өзүңөр каалап, эгерде көчүргүңөр келсе, башка компьютерден, ошо локалдык тармактагы башка компьютерден көчүрүп алгыңар келсе, анда сөзсүз түрдө позволять другим создавать и удалять, же болбосо администраторлук укукту коесуңар. Мына ушундай жол менен эле биз ал тармакта оңой эле папканы көчүрүп башка компьютерге ошо тармак аркылуу же башка компьютердеги маалыматтарды өзүбүздүн компьютерге көчүрүп алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот экенбиз. Ушу менен бул сабак аягына чыкты. Кийинки сабактан жолугушканча саламатта калыңыз.